Саламатсыздарбы айымдар. Сиздерди көрүп турганыма кубанычтамын. Алейкум ассалам, саламатсызбы дейт, саламыңыздарды кабыл алып атам айымдар. Шүгүр, жаратканыма чексиз шүгүр. Бүгүнкү эфирди күткөн айымдар барсыздар, баракчама жаңы келген айымдар барсыздар. Бүгүнкү эфир чексиз махаббат деген темада болот. Чексиз махаббат дей турган болсо, кыздар, сиздер ойлошуңуздар мүмкүн да, көзүңдү мондай кылсаң чексиз махаббат болот, анан мондай кылыктанып койсоң чексиз махаббат болот, сен монтип айтсаң чексиз махаббат болот деген ожидание болбосун, кыздар. Ага чейин биринчи өзүбүзгө чексиз махаббат бергенди билүүбүз керек. Сиз эфирге кирдим уже? Хорошо. Çok telefon Так, кыздар, күйөөбүз менен мамиледе да чексиз махаббат болуу үчүн эмне кылуу керек? Кыздар, эң биринчи өзүбүзгө сүйүү болуу керек. Баардык жактан тиги жакты карасаң деле өзүңдү сүй, биякты карасаң деле өзүңдү сүй да. Өзүңдү сүйүү дегенди биз кандай түшүнөбүз? Биринчи эмнеден баштоо керек? Биз биринчи эмнеден баштаарды билбейбиз да, и өзүңдү сүйүү деген эмне экенин түшүнбөйбүз. Азыр ким айта алат? Сиз кимсиз? Өзүңүз жөнүндө эмне айтып бере аласыз? Айтыңыздарчы, сиз кимсиз? Сен өзүңдү сүймөйүнчө, сен өзүңдү жок нерсени бере албайсың. Кечке чейин сен башка бирөөнүн проблемасын чечип атасың да, кошунаңа кирип кеттиң, кошунаңдын проблемасын чечип атасың, эжеңдин проблемасын чечип атасың да. И дагы бир туугандын проблемасын чечип атасың да. Күйөөң кечке чейин мээңде, балаң, сен өзүң мээңде өзүң жоксуң. А сен башканы кантип сүйөсүң? Өзүн сүйө албаган адам башканы кантип сүйөт? Например, могу бул да, мисалы. Мунун ичи, мисалы, ак эле краска да, кызыл эмес, ак краска. И бул башка бир ак краска дейли. Буну могу краска менен башка нерсени боёйлу, бул кызыл краска десек, барып башка нерсени кызыл кылып боеп кое алабы, например? Жок, анткени мында кызыл краска жок. Түшүнүктүүбү? Түшүндүрө алдымбы кичине болсо дагы? Эң биринчи аял, вот, мен аялмын дейт, мыкты жубаймын дейт. Дагы сиз кимсиз? Сиз кимсиз? Мен аялмын, ооба, аялбыз. Сен өзүң жөнүндө айт дегенде, сен биринчи туруп өзүңдүн денеңди жакшы көрөрүңдү мындай жыргап айтып беришиң керек. Мен аялмын. Мен өзүн сүйгөн аялмын, өзүн денесин сүйгөн аялмын, мен акылдуу аялмын эмес, жөн гана мындай өзүңдү жакшы көрөрүңдү, кыялдары бар, максаттары бар, башка бирөөгө көз карандысыз, билимге умтулган да, мына мен келинмин, мен энемин, мен инсанмын дейт, ооба. Ханышамын го, бактылуу эне, сүйкүмдүү жаармын дейт, ооба, бул деген башкалар үчүн эле өмүр сүрүп атам деген эле нерсе. Чындап өзүн сүйгөн аял да уже назиктик келет. Ар бир аялда сексуалдуулук бар. Сексуалдуулук деген бул төшөктө аябай күчтүү лаззат бере билген аял эмес, кыздар. Сексуалдуулук ар бир аялдын боюнда бар. Бул деген эмне? Сексуалдуулук деген бул аябай төшөктө любовница боло билген аял деген нерсеби? Ал төшөктөгү жашоо бул түнкү жашоо да. Биз андан башка нерселерди дагы билишибиз керек. Мисалы, кээ бир аялдар айтат, төшөктө бизде баары жакшы,
И күндүз эле мен катып калам дейт. Күндүз эле прям мен катып калам. Мындай же күйөөм экөөбүз жакшы сүйлөшө албайбыз. Мага тоскоол болбогула, мен эфирге кирип алгам. Все. Бүттү. Болду. Все, спасибо, жаным, давай. Эшакова. Өзүн сүйгөн аялдын баягы кыялдары бар, максаттары бар да, мындай башка бирөөнү жоготуп алуудан коркпойт. Алла бар, анан Кудай бар деген адам, өзүнүн кемчиликтери менен кабыл ала билген адам, өзүнүн каталарынан сабак ала билген адам, өзүн каталары менен жакшы көргөн адам, өзүн күнөөлөй бербеген адам, өзүн башкаларга салыштырбай жакшы көргөн адам жана башкалардын жашоосуна кирип башкаларды кемсинтпеген адам. Например, кээ бир адамдар бар, мындай өзүн аябай жакшы сезет, дагы башка уровендеги адамды көрсө потеря болуп калат. Же болбосо дагы бир адамдар бар, адамдарды кемсинтип, мен анын алдында сулуумун, анын алдында мен жакшы келинмин, жакшы аялмын деген сыяктуу. Жок, ар бир адам уникалдуу. Ал да гүл, мен да гүл. Ал да адам, мен да адам. Баары окей да, баары окей. Ооба, бул да Кудайдын сүйгөн пендеси, мен да Кудайдын сүйгөн пендеси деп баардык адамдарды бирдей жакшы көрө алуу. Баардык адамдарды сен сөзсүз жакшы көрүшүң керек деген сөз эмес. Бул деген адам өзүн жакшы көрсө, башкаларды да оңой жакшы көрө алат. Жек көрүп, таарынып, ызаланып, бул мынтип койду, бул мындай кылып койду, вообще мен аны көргүм келбейт, мен обидаларым көп деп эзилип отурбайт. Эркелей билет ошондой эле. Чексиз махабат болуу үчүн эң биринчи аял өзүнүн мээсине өзү кирүү керек. Кыздар, Чыңгыз Айтматовдун мындай сөзү бар. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген сөзү бар. Бул деген күндө жакшы аял бол, күндө жакшы эне бол, сен күндө жакшы келин бол, сен башкалар сураса жок дебе, баарына макул де деп. Эми мурда жакшы адам деген ким болчу? Бирөөнүн жардамынан баш тартпаган, бирөөгө өзүндө жок болсо да берип тура алган да мурда. Өзүнө кыянаттык кылган адам деп айтсак болот. Өзү ооруп турса дагы бирөөнүн жагдайын жасаган да. Ушундай аял болчу да, мурда жакшы аял. Ары карап ыйлап, бери карап күлүп жашаган адам жакшы адам болчу. Чын-чынына келгенде адам өзүн инсан катары сезип, өзүн тарбиялай алган, жашоодогу миссиясын билген адам, чек арасын билген адам, самооценкасы жакшы адам. И Райкам Шүкүрбековдун мындай сөзү бар. Башталат баары майдадан, байкабайт аны майдадам деген сөзү бар. Баардыгы майдадан башталат. Эң биринчи неден баштайбыз? Сиз кааласаңыз, каалабасаңыз дагы биринчи кеткен энергияны топтошуңуз керек. Энергия кайсыл жака кетет? Мисалы биз позитивный дүйнөдөн, позитивный кинодон, балабызды эркелетүүдөн, жынстык катнаштан, бир жакшы өзүбүзгө бир кийим алуудан биз энергия алабыз. Мисалы, билим алуудан энергия алабыз, эс алуудан энергия алабыз да. Ал эми жек көрүүгө энергия кетет, ачууланууга энергия кетет, уйкуң бузулса энергия кетет, өзүңдү күнөөлөсөң энергия кетет, качанкы таарынычтарыңа энергия кетет. Анан дагы эң энергияны көп соргон нерсе бул туура эмес тамактануу. Элестетиңиз, биздин денебиз суудан турат, тамак жебесек ачка калабыз. Көп тамак жесең, көп тамакты ошончо аш кылууга организмдин мээнин ошончо күчү кетет да. Эң биринчи сиз кааласаңыз, каалабасаңыз дагы туура тамактанууну жашооңузга киргизишиңиз керек. Ооба, кыздар мындай да, мен өзгөрө албай атам, эчеле мен аракет кылып атам, эчеге мен мынтип айтышат, мен аябай аракет кылып атам, же болбосо так,
күйөөм аябай ыраазычылык айтты, монтип эч болбой атат, мен иш деле кылбайм бирок чарчай берем деген аялдар бар. Эң биринчи эмнеден? Туура тамактануудан баштайсыз. Мен жакында эле кайрадан дагы психолог, теолог, трансформациялык коуч менен өзүмдүн үстүндөн иштөөнү баштадым да. Бул тапшырмаларды кайрадан алдым. Эгерде сиздин негативге энергияңыз көп кетип атса, анда сиздин боюңуздагы сексуалдуулук жок. Сексуалдуулук деген төшөктө күчтүү лаззат бер деген нерсе деп түшүнбөшүбүз керек. Сексуалдуулук деген бул аял өзүн аккуу сезиш керек. Кана денеңизди бош таштап туруңузчу, мындай өзүңүздүн боюңузду көрүңүзчү, денеңизди көрүңүз, жаныңызды караңыз да. Сиз өзүңүздү аккуу сезесизби? Мен комментарийге өчүрүп салайынчы. Өзүңүздү аккуу сезесизби? Мындай аккуудай болуп, өзүңүздү мындай мен аккуумун деп мындай созулуп, мындай жаным, мен аккуумун, мен гүлмүн, мен назикмин деп айта аласызбы? Айтып көрүңүзчү. Ким айта алат? Же өзүңүздү критикалап, минустарыңызды ага жайып, буга жайып, элдин баарына минустарыңызды чачып, элдин баарын жашооңузга киргизип алдыңызбы? Элге башкаларга минустарыңды айтсаң, алар уже сенин жашооңа киргени, чек араңдын бузулганы. Азыр сабактын программасы дагы өзгөрдү да. Сен өзүңдү жакшы көрө албасаң, өзүңдү аккуу сезбесең, назик, гүл сезбесең да, сен эркелей албайсың. Өзү эркелей албаган аялды күйөөсү кантип эркелетет? Ооба деп жазып аткан айымдар, мен сиздер үчүн кубанычтамын, бирок жок деп жазгандар тилекке каршы көп экен. Сексуалдуулук деген бул ошол аялдын боюндагы назиктик, жылмая билүү, эмоция, взгляд, любовница боло алуу бир кезде. Бир кезде королева боло алуу да. Королева деген бул монтип отуруп, мен королева. Мен деген королева. Мен деген керек болсо королевамын. Деген эмес. Королева деген королевалар бар го, башында коронасы бар да. Жылмайган, дикциясы тонук, эркелей билет, оюн ачык жеткизе билет, жылмая билет, баардык адамдарды жакшы көрө билет да. Королева деген герцог монтип турган адамда сексуалдык энергия жок. Анын самооценкасы төмөн. Боюбузда сексуалдуулук болгондо гана күйөөбүз бизге жаным деп, сен кечке энергияң баары кетти, тиги негатив, бул негатив, сен өзүңдү түшүнбөйсүң, мен жаманмын, неге жаманмын, билбейм, мен күлө албайм, мен назик эмесмин, мен катып калгам, билбейм мен эмнеге ушундаймын дейбиз. Ошол эле учурда билип туруп өзүбүздү биз күйөөбүздү дагы бул жаман, тигиндей дейбиз да. Мындай да. Адам дейт, өзүнүн кыйшыктыгын билбесе, бирөөнүн түздүгүн билбейт дейт. Мен деген сен кыйшыксың, күйөөң түз деп турган жокмун, кыздар. Эгер бул жаман деп атсак, демек маселе өзүбүздө. Өзүбүз жакшы болсок, башка бирөөнүн минусун көрө албайбыз. Баарын түшүнүү менен кабыл алабыз, ачыла алабыз. Биз көбүнчө күйөөбүзгө монтип, тырышып, каттып, монтип туруп алып мамиле кылабыз. Каттып калабыз. Мондай. Дегендей. Эмне кеч келдиң? Эштен кирди, күйөөң үйүңө шашып келе турган эч нерсең жок. Кыздар, мен көбүнчө аял эркек мамилеси тууралуу сүйлөйм, бирок кыздар, бир да амалыңыз күйөө үчүн болбосун. Күйөөңдү тосуп алсаң да күйөөң үчүн болбосун. Ал пенде, сен ожиданияда туруп каласың. Кайтарым байланыш күтүп, мен тосуп алсам да монтет, күйөөмө сыйласам да монтет, жакшы тамак кылып берсем да монтет. Болду, баарын безусловно башта. Эгер ортоңдо чексиз махабат болушун кааласаң, безусловно деген
шартсыз бересиң, шартсыз. Окей, буга чейин ушундай тагдырым болду, ооба болду. Измена болдубу? Болду, ооба. Дайыма дептер менен достошуңуз. Думайте на бумаге дейт. Мен силерге жакшы тапшырма берип атам, кыздар. Думайте на бумаге. Мындай. Курс боюнча айта кетиңиз, дайректен сурап атышат уже дейт. Мындай, кыздар, курс боюнча айта кетейин, Курс эртең 15 июль күнү башталат, онлайн форматы. И офлайн форматтын расписаниясы коюлган. Азыр онлайн форматты айта кетейин, 15 июль күнү башталат онлайн формат. 990 сом интенсив тарифи. Жана про тарифи бар 2200 сом. Мурдагыдан дагы жаңылануулар кошулду. Дагы да билим алдым. Азыр 51 группага дагы жаңылыктар кошулат да.